Құда қаласа біз үйіз күйседе қайып тұрғызып, жерімізді бербейміз тәждерге. Чыгарлаш Карабак айылынын тургуну Арып Корчиев 16 сентябрда болгон кагылышууда үйү таптакыр жарактан чыккан. Ичиндеги мүлкү менен күлгө айланган. Анын тилеги тез арада үйүн тургузуп, коопсуз аймакта жүргөн үй бүлөсүн алып келүү. Ошол жерде бактылуулукта ойноп жүргөн неберелеринин азыркы тамтыгы чыккан үйүнүн абалын көргөзбөөнү каалайт. Ел жұрт бар Кыргызстандын. Урматтуу президентибиз бар, жардам берип, бүтүрөбүз атат. Кудай кааласа биз бетти ташап кетпейбиз да. Биз кетип калсак эле тажиктер эли болот. Мана жер огороддун асты тажиктер. Айтарым ана ушу строй материалдардан жардам берсе, тез арада шу кышка чейин күн сууга чейин үйлөрдү кайтадан калыбга келтирип, балдарым неберелеримди алып кеп неме кылам деп отурам. Бирок неберелерге азыр көргөзбөйм деп отурам. 16 сентябрда ок атышуунун очогу болгон айылда жалтанбай кызмат кылган жаштар бизге курал беришпеди. Мекенибизди коргоодо колдон келгенин жасап жатабыз дейт Карабак айылынын активисти Кайратбек Ашимов. Ал ошол күнү бек турган набайкананын ишигин ачып, ошол күндөн бери чек арада душмандан коргоп турган кыргыз аскерлерин акысыз нан менен камсыздап турушат. Айылдын набайканаларын ачып алып эле ундарын иштетип атабыз. Акырда эсептешебиз деп койгонбуз. Эми ол жагы дагы бирдик болор. Ошол айылда малыны караган, башканы караган айылда адамдар бар. Ошолорго таратабыз, солдаттарыбыз бар. Бүт ошол эмелер бөлүнүп эмеси менен келет, тизмеси менен өзүн. Ошолорго кызмат көрсөтүп атабыз. Азыркы тапта айылда жаш балдар, аялдар, кары картаңдар коопсуз жайга эвакуацияланган. Жумушка жарамдуу эркектери уюштуруу иштерине кол кабыш кылышып, мал мүлкүн карап турушууда. Айыл өкмөт башчысы зарыл болгон азык-түлүк жана күндөлүк керектелүүчү каражаттары менен элден келген жардамды элге жеткирип камсыздап турат. Элдер тарабынан берип атат, мамлекет тарабынан дагы элдерден жетишпей продукта калбай, мисалы аялдар калган жок да, элде айылда нан калган жок да. Ошондуктан анан баягы ун калбай, магазиндерде да эч нерсе калбай, баягы биринчи керектүү нерселер калбай атат да. Анан биз жокарактан сурап, алып келип, мына ал азыр клубка чүрүп коюп туруп, кайсы жерлерде баягы аскерлерге тамак бышырылып аткан болсо, ошол жерлерге бөлүп берип атабыз. Тажик аскерлеринин куралдуу агрессиясынан Баткен облусунун аймагында алдын ала маалымат боюнча жабыр тарткан 365 турак үй, 6 стратегиялык, 9 социалдык объектилер, 168 сарай жана жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер, ошондой эле 10 автоунаа жарактан чыккан. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.